Саламатсыздарбы. Эмесе ге ошондо программасы. Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары генерал Өмүрбек Субаналиев мурда күнү 19 августта Бүтүн Кыргызстан партиясынын курултайынан кийин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, айрым партиялардын артында уюшкан кылмыштуу топтор турганын жана кыргыз бийлиги криминал менен күрөштү уттуруп жатканы жөнүндө айтты. Криминальный парламенттик партийный система болуп калды. Ошого каршы күрөшүш керек. Бул негизи элдик парламент болуш керек. Кайсы гана эмени фейсбукта ачпасаң, кайсы жаңылтып алсаң, айтат, райондун партиясы келатат. Мыйзамдагы урук болуп Киргиздин партиясы келатат деп. Кайсы маалда жашап атабыз? İçki İşler Ministrligi olsa öz generalın korgogondun oruna anın günölüp dal uşul Subhanaliyev ministrinin orun basarı jana keyin ministr olup turganda uyuşkan kılmıştılık başın götürüp murda ol körbөгүндө önükkön. Жогорку кеңешке талапкерлигин Рысбек Акматбаев да койгон. Саясатчыларды буйрутма менен өлтүрүү учурлары да көбөйгөн деп чыкты кече күнү. Бирок мындай күнөөгө генерал бир күн мурда эле жооп берген. Мен кайсы гана кызматта иштебейин, кейгеним көбүрөөк иштеп койду да президенттерчи. Если мен ошондо көбүрөөк иштесем, азыр айтып аткан сөздөрүм уже башкача болду. Уюшкан кылмыштуулуктун көбү бар түрмөдө отурган. Саясатка бармак эмес. Ошо бор законе деген түрмөдө отурмак. Ошол эле жана партия ачып алып туруп, таможнянын баарын жеген түрмөдө отурмак. Kılmış çöresi çınday ölü qoğumda ulan göğürek orunu elip baratkanday. Militsiya gana emes, Katardağı jarandar dağı tigi ol restoran menen otel balança kılmışkerdin tükünçü akçasına kurulup, oşoğu payda olup, oşundan payda alıp jatkanın, tigi ol bizneste balança opagının tükünçü ülüsü bar ekenin jana dal oşunday bizneski hiç kim reyderlik kıla albaganın jakşı bilet. Kriminal eldin tiricilik meselelerinde çeçe başladı. Elin bilim jana madaniyat dengeli ulan tömöndөгөн сайын, алар кейбир маселелерин чечүү үчүн милицияга эмес, криминалга кайрылат. Анткени аларда бюрократия жок. Чече албаган маселелерин алар дароо муну менен биз эч нерсе кыла албайбыз дейт. Айтканым болсо аткарат. Ал эми милиция ишти создуктуруп, улам кайра жаңы акча өндүрө берет жана бийликке жагынып, ал койгон планды ашык аткарууга умтулат. Bunun bari Prezident Akkaev'tin uçurunda baştalgan. Al akademik ekenine karabay sayısı meselelerde turuktu bola algan emes. Biroq kantkende de kriminal menen baylanışın jaşırıp kelgen. Bakiyev'tin uçurunda olsa, jogorku tepiştegi sayasatçılar ayantqa çıgıp, miting uyuşturup jatkan Rысбек Акматбаев menen jolugup сүйлөшкөн. Rысбек bolsa, az жерден jogorku кеңештин депутаты da bolup kala жаздаган. Narko kılmıştуулuk özünчө маселе. Ал тууралуу эч ким ачык айтпайт жана жазбайт. Бирок алардын акчасы коомубузда айланып жүрөт жана наркотрафикти көзөмөлдөө үчүн апиим жана андан жасалган героинди өндүргөндөр, ташыгандар же саткандар гана эмес, негизинен аларга крыша болуп бергендер көрөшөт. Бул кылмыштуу бизнеске күч түзүмдөрүнүн да айрым кызматкерлери менен кээ бир саясатчылардын да тиешеси бар. Бирок банги заттарын саткандан байыгандар күчтөнүп алгандан кийин өздөрү саясатчыларга кырша боло баштайт. Анткени саясатта өзгөчө шайлоо өнөктүгү учурунда кимге болбосун каражат керек жана акчага бай наркобарондор саясатчы болом дегендерди сатып ала баштайт. Генерал Субаналиев ушулар тууралуу айтып жатат. Айрым саясатчылар жана кээ бир саясий уюмдар криминалга көз каранды болуп калды деп. Мында шермендечилик президент Атамбаевдин учурунда 13-жылдын апрелинде Гримтөөл Азиз Батукаев абактан мыйзамсыз бошотулганда ачык көрүнгөн. Ал кылмыштуу ишке бир топ мамлекеттик уюмдар, соттордон прокуратурага, Ички иштер министрлигинен Саламаттык сактоо министрлигине чейин катышкан жана андай нерсе дагы бир-эки жолу кайталанганда Кыргызстан бандиттик мамлекетке айланып кетиши мүмкүн болчу. Бирок Субаналиевдин айтымында азыр деле абал өтө опурталды. Ке ошондо саламат калыңыздар.